Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, ассаламу алейкум, ардактуу билермандар, интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Билерман ордо күзгү сериялар биздин студиябызга жаңы команда келген. Мына ушул команда бүгүн бет ачар оюн өткөрөт. Бул команда Турдиматова Азада жетектеген команда. Анда эмесе мен бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялаймын. Команданы ордого чакырууну баштаймын. Демек бүгүнкү оюнда Адилет Базылов келген. Команда мүчөсү мектеп окуучусу 11 класс окуйт. Команданын эң жаш оюнчусу десек болот. Кийинки катышуучубуз Бухарали кызы Махабат. Башталгыч класс мугалими. Үчүнчү оюнчубуз Раим Адилетов. Тарых юридик институтунун 1 курсунун студенти, келечектеги юрист. Кийинки катышуучубуз Алтынбек кызы Айдай. Медицина факультетинде 4 курста окуйт. 5 катышуучубуз Алмазбек уулу Мыктыбек. Тарых юридик институтунун 2 курсунун студенти, тарыхчы жана юрист, келечектеги жана команданын капитаны Турдиматова Азада. Ош мамлекеттик университетинин филология жана маданият аралык коммуникация институту 3 курсунун студенти, англис тили мугалими. Мына ушул команда урматтуу телекөрүүчүлөр бүгүн биринчи оюн өткөрмөкчү. Равшанбек кызы Элиза ВШМ факультети котормочу кесибинде окуйт экен. Азада мына бүгүн биринчи жолу биздин ордобузга келдиңер. Маанайыңыздар жакшыбы? Команда оюнга даярбы? Алгач саламдашуу жолу менен оюнду баштайбыз. Саламатсызбы урматтуу алып баруучу, урматтуу билермандар жана телекөрүүчүлөр. Буюрса бүгүн биздин алгачкы бет ачар оюнубуз. Оюнга жогорку деңгээлде даярданып келдик. Буюрса сиздерге мыкты деңгээлдеги оюн көргөзүп беребиз деген ишеничтебиз. Бизге болсо ийгилик. Рахмат, ийгиликтер болсун. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюнду баштадык. Телекөрүүчүлөр келген суроолор биздин ордодо турат. Негизинен жаңы телекөрүүчүлөр дагы бар бүгүнкү суроо арасында. Эски телекөрүүчүлөр дагы бар. Биз учурдан пайдаланып бардык телекөрүүчүлөргө жалпы клубдун атынан ыраазычылыкты билдиребиз. Бизге жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болгон болсо, биздин экранда даректер жазып алсаңыздар болот. Биздин экранда даректер Ош шаары Алмек Татка көчөсү 330 Билерман ордо интеллектуалдык оюнуна деп почтадан кат аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. YouTube'да Билерман ордо оюндарын көрүп, ал жака катталыңыздар. Биздин башкы өнөктөшүбүз Барбол кондитердик фабрикасы. Барбол адал таттуу дайыма жаңы гана сиздерге жаңы продукциялар менен белектерин бермекчи. Дагы бир өнөктөшүбүз бул Таев костюм дүкөнү. Таев костюм сиздерге жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайт. Анда эмесе биз оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Биринчи раунд. Кайсы суроо келет экен? Сиздерге каршы Кандарбек кызы Оксана суроо берген, Аксы районунан. Сиздерге экранда турган сүрөттү жөнөтүптүр. Көрүп турасыздар, Бул интернет желесинде бир блогердин рекламасынан алынган сүрөттүн бөлүгү дептир, үзүндүсү дептир. Сиздер көрүп турганыңыздардай, бул рекламалык роликте жылкылар камалган сарайды көрсөк болот. Сарайга чагылышып турган жарык күндүн нуру эмес, атайын прибор менен жарыктандырылган бир фон десек болот. Эми сиздерге суроо. Бул жерде эмненин рекламасы көрүнүп турат? Эмненин рекламасы айтылмакчы? Кетти минута. Менде жооп бар. Бул автомобилдин рекламасы болушу мүмкүн. Себеби бул фонарь. Балким бул Мустанг себеби ат го. Мустангдын логотипи ат.
Менин оюмча Мустанг. Дагы башка Анан кээ бир башка дагы варианттар бар. Бул Chevrolet деп дагы ошондон дагы көргөнмүн. Машинадан башка нерсе чыгайлычы? Машинадан башка. Дагы Башка кандай варианттар бар автоунаанан башка? Камеранын жакшылыктыбы? дагы камера бар. Балким Кандай тиешеси бар? атайын Артынан берилген ондай нерсе деп камера атпайбы? бар. Балким ошол берилген нерседер, жарык берчү. Балким бул аттын рекламасыдыр. Же жарыктын рекламасыдыр. Балким могу айнекте турат го моундай сызыктар, ошолорду баарына тегиз бөлүүчү. Айнектин рекламасы бар, штор сыяктуу. Жарык окшойт. Билбейм, бирок Жакшылап койдуңузбу? Айтпайсыңарбы? Жарыктан жарнамасы. менин оюмча бул автомобилдин жарнамасы деп Жакын ойлойм. по идее. Ошо Жарык деле ошо. штор жакшы го дей коелейм. Штор. Азада ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Мыктыбек жооп берет. Мыктыбек. Саламатсыздарбы урматтуу алып баруучу жана билермандар. Бул суроонун жообу биздин команданын ою боюнча бул автомобилдин жарнамасы болушу мүмкүн. Тагыраак айтканда, Мустангдын. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул жерде кайсы бир автомашинанын логотип жөнүндө эмес. Бул чындыгында эле автомашиналарга багытталган ролик. Бирок бул жерде машинанын күчү, кыймылдаткычынын күчү Мыктыбек аттардын күчүнөн эсептелген. Ат күчүнө барабар, туурабы? Мисалы үчүн 5 кыймылдаткыч, 4-3 бар. Ар кандай кыймылдаткычтар бар да, ошолордун түрү 430 ат күчүнө барабар, 580 ат күчүнө барабар, же 380 ат күчүнө барабар дегендей автомобилдердин кубаттуулугу ат күчүнө эсептелгендиктен мына ушундай рекламалык роликти чыгарышкан. Эми сиз айтып атасыз, автомобилдерге багытталган деп. Туура эле айтып атасыз. Болгон сиз кайсы бир модель эмес бул жерде. Жалпы автомобилдердин кубаттуулугу жылкылардын, аттардын күчүнө барабар эсептелгендиктен мына ушундай рекламалык роликти чыгарышкан. Мен биринчи раундту бонус катары сиздерге берип турайын. Эсеп 1-0. Мустангдын логотипи жөнүндө эмес, Мыктыбек. Мустангдын логотипи жөнүндө эмес, бул жалпы автоунаалардын ат күчүнүн эсептегичинин чагылдырылышы десек болот. Эсеп азырынча 1-0. Ойлантат. Экинчи раунд. Мындай роликтерди көптөгөн маркалардан көрсөк болот, Мыктыбек. BMW-да деле ушундай роликтер бар, Mercedes'te бар, Mustang, Porsche, GMC, айтор толтура. Баарын эле кубаттуулугу ат күчү менен эсептелет. Нургүл Алтынбек кызы Араван районунан силерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү суроосун сыр сандык аркылуу берип жибериптир. Көптөн бери сыр сандык кирелик болчу студиябызга. Суроо. Биз билебиз, адатта кыз турмушка чыгаарда ага сеп катары ата энеси ар кандай керектүү буюмдарды, идиш аяктарды жана башка нерселерди кошуп берет. Туурабы, Мыктыбек? Сиздин жашыңыз канчада, Мыктыбек? 19-да. 19да. 19да. Канча жылдан кийин үйлөнөсүз? Азырынча так эмес, бирок ошо жакынкы 5-6 жыл аралыгында үйлөнүү ниеттерим бар. 5-6 жылдан кийин. Ооба. Ал эми Грузия элинде ата энелери кыздарына сеп катары баары билүүгө милдеттүү болгон, балким бизге дагы белгилүү сыр сандыктын ичиндеги нерсени, тагыраагы китепти кошуп беришет экен. Урматтуу билермандар, сыр сандыктын ичинде кандай китеп бар? Минута кетти. Кандай китеп болушу мүмкүн? Турмуш жөнүндө болушу мүмкүн. Балким диний болушу мүмкүн. Дини Грузиян диниге, маданиятына таандык бир кандайдыр бир китеп болушу мүмкүн деп ойлойм. Балким бала тарбиялаасы боюнча, турмушка даярдануу боюнча, Балким болушу мүмкүн андай. үй бүлөлүк маселелер боюнча. Грузия эмне боюнча Библия окуп калабы? Ушунда атагы чыккан эме Грузия боюнча атындай менин атагы маалыматым чыккан жок бирдеке да. жокпу?
Мүмкін ошого байланыштуу бирдеке берет. Кыз тарбиясы деген китептер бар го, өзүбүздө деле. Ошодо. Турмушка чыккандан кийинки аял же. Кыз жана кырктар деп деле азыр берилет бизде. Бала боюнча деле, Бала тарбиясы боюнча, үй бүлөлүк маселелер боюнча ошондой маалыматтар бар. Грузия же мындай фактологиялык маалыматтар. менде жок. Мисалы Грузияда же башка өлкөлөрдө ушундайлар болгон деген. Тамак жасап кетет эмеспи? Тамак жасап берет. Рецепт. Рецепт. Азада? Адилет жооп берет. Адилет, Грузия эли демек сепке кошуп ушул китепти кошуп берет экен. Сиз китептин аталышын айтсаңыз, демек мен сизге 5 коем, өзүм жеке мына, бирок 1 упай аласыз. Биз командабыз менен кеңешип, биздин жообубуз Грузия элинде сеп менен кошо рецепт же башкача айтканда тамак жасоонун түрлөрү же тамактын түрлөрү деген китеп деген жоопко келдик. Тамак жасоонун түрлөрү деген китепти кошуп берет деп эсептейсиздер, Жок кабыл алынат. Ордодон сурагым келип атат. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча бул Алкул Осмонов которгон Жолборс терисин жамынган баатыр деген китеп болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Анда аз көрөбүз. Сыр сандыкта кайсы китеп болушу мүмкүн? Бул Грузия элинин белгилүү жазуучусу Шота Руставелинин Жолборс терисин жамынган баатыр деген чыгармасы. Кайсы бир жерде ушул китеп тууралуу суроо берип калышы мүмкүн. Тестте да болуп калышы мүмкүн. Жөнөкөй эле тестте болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн окуңуздар, Эсеп 1-1. Телекөрүүчү Нургүл Алтынбек кызы телекөрүүчү тарапка 1 упай алып келди. 3-чү раундга старт беребиз. 3-чү раунд. Жандуу болуңуздар. Азада, Адилет. Демек биз азыр капитан өзү менен жакындан таанышабыз. Азада Турдиматова. Сиз азыр 3-чү курста окуйт экенсиз, Англис тили мугалим болуп ушул адисти аяктайсызбы ошондо? Ооба. Учурда жөн эле окуу менен алектеңизби же сабак бересизби же кандай? Жок, азырынча окуйм. Окуу менен эле. Өзүңүз тандап алган кесиппи бул? Албетте, 11-класс окуп жүргөндө ушул кесипке багытталгам, жана ошондой эле ата-энемде эле демилгеси бар. Бул кесипти тандадым. Жакшы, тил билген жаман эмес негизи. Ислам Шайлыкул уулу. Силерге суроо. Көпчүлүк жакшы билген, биз жакшы билген тарыхтагы полководецтер бар. Мисал үчүн Македонский, Амир Темур, Чыңгыз хан, Салахиддин Аюби, Наполеон, Суворов, ушулар, мисал үчүн. Булардын жетекчилигиндеги армия дээрлик согуштарда жеңилүүгө учураган эмес, дээрлик. Булардын армияларынын жеңилбегенин сыры дагы, өзгөчөлүгү дагы бар болгон. Ошол өзгөчө эз жүрөктүгү булардын ар биринде болгон. Эми силерге суроо. Булардын согуш таласындагы жеңилбестигинин өзгөчөлүгү эмнеде болушу мүмкүн эле? Минута кетти. Дисциплинада болушу мүмкүн. Дисциплина жана өзүнүн башкаруусуна ишенгендеги, өзүнүн ишенимин көрсөткөндеги болушу мүмкүн. Неме өзүнүн карамагындагы колдордун баардыгы берилгендигинде дагы. Ооба, анан дагы бир ошол аскерлердин баардыгында тактикада иштегендиги, оң канат, сол канат жана ортолук Башы ошондой эле ошол тактика менен бир канча баягы душманга каршы ар түрдүү ыкмаларды колдонуп жеңүү түккөндүгү дагы артында күчтүү аял турган деген мааниде эмеспи? Ар бир күчтөрдүн артында күчтүү аял турат Бирок кээ бир немелерде ал кол башчыга берилген. Анан лидерлик качествонун эң жакшы көрсөткөнү лидерлик качество өзгөчөлүгү бар. Тамак ашты тиешеси жок. Кол башчынын айткан сөзүнө каршы чыкпагандык дагы бар. берилгендиги. Колгойлор эмеспи мыналар бардыгы? Ушундай кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү бар да башка адамдардан. Ооба, бирок азыр Суворов жана башка Македонский солгой болгон ал. Бирок Суворов андан башкаларын фобиялары болгон болгонун билген эмес экенмин да мен. Жок, булар Лидерлик сапаты күчтүү болгон да, алардын баарына. чыкканы же. Элден бөлүнүп. Ооба, анан Чыңгыз хан бирок сол колдо болгон деген Ошону мен айттым окуган да. эмесмин да мен.
булар ошо элден бөлүнүп жакшы мындай менин оюмча багыт да көрсөткөн ошол да. да. өзгөчө тактика ойлоп табышкан. өздөрү ойлоп тапкан Мисалы үчүн Чыңгызхандын өзүнүн тактикасы көчмөн тактикасы болгон. Убактыбыз бүттү. Ким жооп берет Азада? бул суроого Райым жооп берип көрсүн. Райым мырза. Бул суроого биздин командабызда өтө көп жооптор берилди. Булардын арасында окшоштугу, ошол эле ошол лидердин башкаруучусунун дисциплинасы талап кылынган. Ошол дисциплинанын мындай жардамы менен ошончо көп жеңиштерге жетишкен деп ойлойбуз. Биздин команданын жообу ушундай. Жооп кабыл алынат. Урматтуу алып баруучу, менде да бир эки ой чыгып атат. Балким булардын бойлору кичине болгонбу деген да ой келди, бирок Чыңгызхандын бою канчалык билбейм, окшоштугунда. Анан балким булар баары ораторлор болуш керек. Аскерлерге дух берип, сүйлөп, алардын сөздөрүнөн таасирленген. Же болбосо дагы бир окшоштугу буларда баары да абдан жоопкерчилик күчтүү болгон болушу мүмкүн да. Бул жакта эле айтты, дисциплина ошол жоопкерчилик деп түшүнөт элем мен. Баарыңыздар айтпай кеткен бир нерсе калды да. Туура жооп. Булар согуш таласында өздөрү эң алдыңкы катарда согушушкан. Негизи кээ бир аскер башчылар Райым аркада туруп буйрук берип башкарган согуштучу. Сен бул жактан, сен оң жактан, сен сол жактан. Булар эң алдыңкы катарга түшүп алып, өздөрү биринчи баштап аркасынан аскерлер кеткен. Мындай учурда аскерлерде аябай чоң дух пайда болот экен да. Чоң ишеним пайда болот экен дагы. Жетекчибиз алдыда жүрөт, өзүнүн башын өлүмгө саап. Мен эмне үчүн артта калышым керек дейт экен да. Кадимгидей согушка кирип кетет экен да. 2-1 эсеп азырынча. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Кийинки таанышуу кезегибиз биз демек Адилетке киребиз. Адилет кайсы окуу жайга тапшырасыз бүткөндөн кийин? Окуу жайды мүмкүн болушунча жакшы жерге, мындай билим сапатын жогорку деңгээлге көтөрө ала турган жерлерге тапшырганга аракет кылам. Бул эң жакшы. Айбек Кыргызбаев Германиядан сиздерге каршы суроо берет. Негизи Билерман Ордодо бизде ойноп жүргөн бул Билерман болуп. Суроого көңүл бурабыз анда. Немец тилинде жуманын 4-чү күнү, тактап айтканда бизче бейшемби, аларда Донерстаг деп айтылат экен. Донерстаг. Дал ушул күндө ар бейшембиде түрк ашканаларында сатуу жогорулайт экен. Себеби немецтер бейшемби ал тамактын күнү деп атайын барып түрктөргө таандык ушул тамакты сатып алышат экен немецтер. Урматтуу билермандар, сөз кайсы түрк тамагы жөнүндө болуп жатат? Кетти минута. Кандай варианттар бар? Донер бар да, донер түрктөр тамагы. Донерстаг. Донерстаг. Урматтуу алып баруучу, бизде мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Мөөнөтүнөн мурда токтотуп калдыңар, бирок бул 1 минуттага үнөмдөлбөйт. Себеби башында эле колду көтөрүш керек, баш бармакты эреже боюнча. 3-4 секунддын ичинде эле кол көтөрүп калыш. Сиздер 10 секундага жакын барып токтоп калдыңар да. Макул, ким жооп берет? Бул суроого өзүм жооп берейин. Бул жерде Донерстаг деп берилет. Биз билебиз, түрк элдеринин улуттук тамагы дебизби, бул донер болуп эсептелет. Ал донер ошон үчүн бул күндү донер күнү деп түрктөрдө түрк ашканасына көбүрөөк барышат деп ойлодук. Жооп туура. 2-2. Демек, донер деп биз түрк менюлардан көрүп калабыз. Демек, бул күнү донер күнү деп эсептейт дагы атайын немецтер түрк ашканаларына барып ушул донер түрлүү тамактарын буйрутма алып жешет экен. Теңдешүү. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Пухарали кызы Махабат, башталгыч класс мугалими. Азыр ушул мугалим кесипте иштеп жатасызбы, Махабат? Жок, мен азыр иштебей элек. Жакын арада эле Москвадан келген болчумун. Кесип боюнча сизде демек адистигиңиз педагогсуз ошондо. Ооба. Кайсы сабак боюнча? Башталгыч класстарда 1-4 чейин билим берем. Ой, супер блиц ойнойт экенбиз. 3 суроо 20 секундадан.
Биринчи суроо Аруке Эргешова Сузак районунан сиздерге каршы ойнойт. Урматтуу билермандар, жарандарынын басымдуу бөлүгү мусулмандар болгон Малайзияда 12 жылда бир келген жылды, ушул нерсенин ордуна келген жылды мен кайсы бир нерсени назарга тутам. Суу ташбакасы деп атап коюшат экен. Негизи аны биз башкача атайбыз. Биз Кыргызстанда. Бирок Малайзияда суу ташбакасы деп атап коюшат экен. Мусулмандар көп жашаган өлкөдө. 12 жылда бир жолу келген бул жылды суу ташбакасы менен деп атап коюшса, ал биз кайсы жыл деп атайбыз? Бизде жылдардын аталышы бар да Азада, туурабы? Кетти 20 секундда. Суу ташбакасы. Төө 12 жылда бир келет. 12 жылда таш бар го, төө жылы эмеспи? Бизде 12 жылда баягы жаныбарлардын аты го, ошонун арасынан Сууга жакыны кайсы? Балык болушу Суу ташбакасы. жылы эмеспи? Мен аны төөдөн келди. Төө жылы бар, о биринчи жылда го. Төө бар. сууга анан мындай эмесине ылдамдыгына тиешелүү эмеспи? Суу ташбакасы. Азада ким жооп берет? Сууга Бул суроого өзүм жооп берип көрөйүн. Биз төө деп ойлоп жатабыз. Төө. Ооба, төө жылы. Бизде төө жылы барбы жокпу? Биз Кыргызстан төө жылы деп белбейбиз кайсы бир жылда. Быйыл кайсы жыл? Быйыл 2025 кайсы жыл Азада? Жылан жылы. Жылан жылы, Мен туура жоопту айтайын. Малайзиялыктар доңуз жылын атайын суу ташбакасы деп которуп коюшат экен. Себеби доңуз деп мусулмандар жаман көргөн үчүн доңузду ушундай жасалма ат коюшуптур да. Жасалма ат коюшуптур, ташбака, суу ташбакасы деп. Ушул себептен дагы мен жогоруда басым жасап айтканым, мусулмандар жашаган өлкө деген үчүн дагы сиздер балким доңуз жылына токтосоңуздар жакшы болмок. Негизи тилекке каршы блиц раундда жеңилип калдыңыздар. Бир упай телекөрүүчү тарапка өтөт. Биз блицти токтотобуз жана негизги оюнга кайра өтүп кетебиз. 3-2. 3-2 телекөрүүчү дагы бир упай алдыга чыгып кетти. Сергек болуңуздар, 6-чы раунд. 6-чы раунд. Алмазбек уулу Мыктыбек, Тарых юридика институту 2-чи курс. Мыктыбек, өзүңүз кандай сезип атасыз? Өзүмдү жакшы эле сезип атам. Бехруз Бердалов Ташкенттен сиздерге каршы суроо берет. Суроо мындай экен. Вольфганг Гёте төмөнкү сөздөрүн уккула. Гётенин төмөнкү сөздөрүн уккула. Кудай жана адамдар кечирет. Кудай жана адамдар кечирет. Бирок ал кечирбейт. Бул сөздөр Кыргыз элинин Кожо Жаш эпосунун ачылыш бөлүгүндө дагы берилген дейт. Эми сиздер эпостун сюжетине таянып, балким же өзүңүздөрдүн логикаңыздарга таянып, сөз эмне жөнүндө кетип барганын таап бериңиздер. Кудай да кечирет экен, адамдар да кечирет экен, бирок ал кечирбейт экен. Эмне кечирбеши мүмкүн бул жерде? Кетти. Жаныбарлар кечирбеши мүмкүн, эне кечирбеши мүмкүн, дагы суречки. Суречки кечирет. Акыркысын өзү кылсандан кийин анан айтат да, мен сени кечирбейм деп. Дагы эмне болушу мүмкүн? Андан башка варианттар барбы? Жаныбар Андан кечирбейт. башка. Конституция кечирбейт ойлодум. Мыйзам. Мыйзам кечирбейт. Мыйзам кечирбейт. Баягы не деп коет эле? Кудай жана адамдар кечирет, бирок ал кечирбейт. Жаратылыштын мыйзамы кечирбейт. Жаратылыштын мыйзамы. Жаратылыштын мыйзамына караган Жаныбарлар болушу мүмкүн, эне суречки. Ата. Жок болду. Баягы Кожо Жаш аскада калганда атасы атып түшүрүп алат го. Балким атадыр. Бирок адам кечирет Ата. да. Бирок Адам бирок кечирет. ошо жаратылыштын мыйзамы деген жакын Дагы болсо. дагы. Андан башка дагы варианттар бар. Жаратылыштын мыйзамы. Жаратылыштын мыйзамы деп. Кудай да кечирет, адам да кечире турган нерсе. Бирок ал кечирбейт. Кожо Жашта Конституция. эмне болушу мүмкүн дейм да. Жаратылыштын
Азада убакыт бүттү, ким жооп берет? Бул суроого Махабат айым жооп берет. Урматтуу алып баруучу, бизде жооптор болду. Ошонун ичинен жаратылыш мыйзамы деген жоопко токтолдук. Кудай да кечирет, адамдар да кечирет, бирок Жаратылыш мыйзамы кечирбейт. жалпылап бир сөз менен айта турган болсок, табият Табият. кечирбейт десек болот да, жаратылыш же табият кечирбейт. Жооп тура. Бүгүн көптөгөн табий кыргызстарды биз көрүп атабыз, табий кыргыздар көрүп атабыз. Демек бул жаратылыштын мындай кээде адамдар жинине тийип коебу, жаратылыш өзүнүн сүрүн, өзүнүн мындай күчүн көрсөтүп жаткандай болуп жатат да кээ бир жерлерде. Кожо жаш эпосунун баштапкы бөлүгүндө мына ушундай сөз сүкүнү кезигет экен. 3-3 теңдешүү 7-чи раундга кезек беребиз. 7-чи раунд. Райым Адилетов. Жашыңыз канчада, Райым? 18, биринчи курста окуйт экенсиз. Юрист болууну өзүңүз самап жүрөсүзбү? Өзүмдүн плегим менен тапшырам. Юридика институтуна. Бул көбүнчө өзүмдүн абаларым дагы ошол тармакта иштешет жана ошолорго артынан баргым келет иштеп. Түшүнүктүү. Данияр Султаналиев Ноокат районунан сиздерге каршы суроо берет. 1980-жылдары Улуу Британияда бир чоң бир маселе пайда болгон. Аны биз X апокалипсиси деп койсок болот, же ушундай ат менен белгилүү болгон экен. Ушунун апокалипсиси кайсы бир нерсени X деп атам, Күнүнө кечки саат 20:15-те эстеп калабыз. Кечки саат 20:15 чамасында адамдар бир убакта бир эле ишти кылышкан дейт. Бир убакта бир эле ишти кылышкан. Ошол учурда электр энергиясын пайдалануу 6000 мегаваттка чейин жеткен. Бул Чернобыль АЭСи чыгарган электр энергиясынын 1,5 эсе көп. Кээде бир нече райондор жарыксыз калган учурлар да болгон дейт. Британияда. Демек аларда ушундай кризис баштан өткөргөн. Британиялык инженерлер бул маселени тез арада чечүүнүн жолун издеп, күн сайын саат 20:15-те ГЭСтердин кошумча шлюздарын ачуу менен электр энергиясынын кубатын калыбына келтирүүнү чечишкен. Күн сайын 20:15-те. Урматтуу билермандар, кечки саат 20:15-те Британияда адамдар эмнени кылып калышчу? Кетти. чай кайнатышкан. Чай BBC жаңылыктарын көргөнбүз, телевизордо. Мен бир маалымат бар болчу, ушундайчы, жана чыракчылар алмашат дегенчи, смена алмашат деген. Да кимде кандай бар эми? Башка варианттар бар, кимде бар? Тифаль менен неме кылышканда, тифальды басып туруп неме болот го, суу ысыйт. Ошондо үй бүлө менен чогуу отуруп бир чай ичебиз деген максатта жандырышканда деген ой келди. Дагы башка 80-15 өткөндө булардын общий жаңылык болгон, ошолдо 1980-жылы. Бизде дагы телевизор бар эле менде онда. дагы бир вариант болуп атат. 1980-жылы Улуу Британияда 8:15-те менин оюмча футбол көрүү болгон. Ошол себептен футбол Улуу Британия футбол мектеби болгондуктан ошо бардыгы эле кайсы бир финалды көрүү максатында бардыгы чай ушул иш аракетти кылышкан деп ойлойм. Телевизор бар. Дагы Жарыкка келгенде ошондо ошол светти баары короткон үчүн ошол үчүн светтер өчүп калган. Телевизор футбол көрүү максатында. Телевизордо. Дагы Башка варианттар барбы? Мен токтолду. жаңылык көргөн болчу. Жаңылык же футболчулук. Азадайым. Урматтуу алып баруучу, бул суроого дагы Мыктыбек мырза жооп берсин. Ишенимдүү жооп бар, демек. Айтайын дегеним, ордодон жардам алсаңыздар болот, эгер кыйынчылык пайда болсо. Мыктыбек мырза. Урматтуу алып баруучу, бул 1980-жылы Улуу Британияда саат 8:15-те биздин оюбузча, команданын оюнча, бул жергиликтүү калк телевизордон футбол көргөн болушу мүмкүн. Тагыраак айтканда, кайсы бир команданын финалын көргөн болушу мүмкүн. Ошол себептен ошол электр тогу аябай көп иштетилген ошол мезгилде. Мен жоопту кабыл алдым. Эгер ордодон жооп сураганда, жардам сураганда, ордо эмне демек?
Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Командадагы Адилет Базыловдун жообуна кошулуп, мага ошол варианты жакты. Ошол электрический чайникте чай кайнатып ичишкен. Анан бул апокалипсистин аты чайный апокалипсис болушу мүмкүн. Мен туура жоопту айтайын. Баарыбыз телевизор көрөбүз анча мынча, туурабы? Кайсы учурда биз башка ишти кылабыз? Телевизор көрүп жатканда, азада. Кайсы учурда сиз башка ишти кылып аласыз? Мисалы үчүн кино көрүп атасыз? Жыла албайсыз ордуңуздан. Качан жыласыз сиз ордуңуздан? Реклама чыккан учурда. Чайды алып кел, чайды кой, кийимди үтүктө, же болбосо телефонду алып бер. Реклама учурунда гана биз башка иштерди кылганга шашылабыз. Эми телекөрүүчү эмнени айткысы келип атат? Күн сайын кечки саат 20:15-те Британия телеканалдарынан реклама кетчү, Мыктыбек. Реклама ар дайым бир убакта кетет. Элтерде да ошондой. Рекламанын өзүнчө блок бар да. Демек адамдар ушуга бүт пландарды коюшкандагы реклама кеткен учурда адамдар бир учурда чай ичиш үчүн электр чайнектерин жандырып калган ошол 5-10 мүнөттүн ичинде. Мыктыбек көрдүңүзбү? Реклама көргөн телевизорду өчүрүп туруп, чайнектерди жандырган. Бул жерде токту пайдаланып калыш керек да. Натыйжада чай апокалипсиси деген бир термин пайда болгон. Сиз ушуну айта албадыңыз азыр Мыктыбек. Айта албадыңыз да ушунучу? Оюңуз чачырап кетти. Талкууда мен уктум ушуну. Чай ичкен, тигинде болгон, мындай болгон, чайник жандырган деген сөздөр болду. Бирок сиздин жообуңузда алар футбол көргөн деп койдуңуз да. Тилекке каршы бул раундтагы телекөрүүчү тарап өтүп кетти. 8-раундга старт беребиз анда. 8-раунд. Сергек болуңуздар, урматтуу билермандар. Сергек болуңуздар. Эсептеген ушундай бир пасда көтөрүлүп кетет да. Кечегиде дагы Сайкалдын командасы 4-2 болчу да. 4-1 бели айтор. Улам жеңил олтуруп 4-4кө чейин келишти телекөрүүчүлөр. Ошон үчүн сергек болуңуздар. Арген Абдиназаров Кадамжай районунан сиздерге каршы суроо берет. Суроо. Өз кезегиндеги дипломатиянын устаты Австриянын эрцгерцогинясы Мария Терезиянын 16 баласы болгон. Же Мария Терезия, же Мария Терезия. Билбем, европалыктар кандай айтат муну. Тереза денсем, бул Терезия деп жүрөт. 16 баласы болгон экен. Мен эң көп балалуу ханышанын биринчи улу атам мынакей. Императрица өз балдарын алар деп ушул нерсеге теңеген. Алар, мен балдарым мына ушулар деп. Эми урматтуу билермандар, бул сөздү сиздер термини кыргызча болбогон бир сөз менен атаңыздар. Эгерде саясий стратегиялык назарда карай турган болсок, ханыша өзүнүн балдарын эмнелерге теңеген? Минута кетти. 16га байланыштуу эмнелер бар? 16 саясий деп айтат. Эмне деп айтышы мүмкүн өзүнүн балдарын алар? Ошо ханыша. Эмне 16? Эмне 16 бизде? 16 15 мамлекет СССРге кирген. Кирбесе керек. Жок, 16 болуш керек. Мен оюмча бул өзүнүн балдарын жоокерлер деп атаган болушу мүмкүн. Шахмат. Мен жоокерлерим. 16? Шахмат. Актарда 8, актарда 16, 16-16-дан бөлүнөт. Ошо шахмат таштары болушу мүмкүн. Же өзүнүн аскерлери, же арстандар, жолборстор деп аташы мүмкүн да, мактап. СССРде бир 15 мамлекет. Жок, 16га дал келтиришибиз керек. 16га дал келгенде ошондо бул Башка сөз менен өтөт. Шахмат таштары болсо. Алда вариант жок, шахмат таштарда вариант. 8. Саясий деп айтты да, саясий. саясий системада болгондо парламенттик саясий система сол эсептелет да. Ал малда ошол королева боло турган болсо, ал жерде андай может быть это депутаттар болушу мүмкүн, 16 депутат айта албайсың. Ал замандын өзүнчө депутаттар болуп эсептелинген. Вакыт бүттү. Ишенимдүү жооп барбы азада? Же ортодон жардам аласыздарбы? Же жооп бересиздерби? 16 баласын эмнелерге теңеген бул герцогиня? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Адилет жооп берип көрсүн. Адилет жооп бериңиз. Биздин оюбузга бул шахматта бир тарапта таштарды элестеттик. Биздин жообубуз шахмат таштары. Таштардын аталышын айтып берсеңиз, мен аябай курсант болот элем. Адилет. Пешка, жөө аскер,
ат, пил, ферзь, король, падыша жана турка, ладья. Бирок бул герцогиня бир эле аталыш менен атаган да балдарын. Эмнеге теңеши мүмкүн? Пешка дегенде. Я, Биз пешка деген вариантка токтолдук. герцогиня балдарын пешкаларга теңеген. Жооп тура. Себеби шахматта ошондой жүрүш бар. Эң алдыңкы катарда кимдер турат? Пешкалар. Пешкалар турат. Негизинен жооп туура болду. Бул жерде кайрадан теңдешүү болду. 4-4. Куушуп кетип аткандай болуп атасыңар да. 9 раунд. 9 раунд. Команда жеңеби же жеңилеби? Кандай болор экен оюн көрөбүз. 9 раунд. Супер Блиц бүттү. Кечегиде Сайкалдын командасы 2 раунд таап, акыркысын таппай калган. Команда бүгүн биринчисин деле таппай калды. Тынчтык Кубатбеков Кытайдан сиздерге салам жолдогон, өзү негизи Өзгөн районунун тургуну. Урматтуу билермандар, сиздердин назарыңыздарга Бишкектин көчөлөрүнүн биринен тартып алынган бир граффитини көрсөтүп атам. Толук эмес, бир бөлүгүн көрсөтүп атам сиздерге граффитинин. Бул граффити шаардагы белгилүү көйгөйгө, проблемага арналган. Сиздерге суроо. Граффитинин экинчи бөлүгүнүн өзгөчөлүгү эмнеде? Демек, жарымы кандай болушу мүмкүн? Бишкектин көчөлөрүнүн биринде тартылып алынган экен. Бир проблемага арналган граффити экен. Кетти минута. Аван булганышы, бул проблема деп Менимче аван булганышы бул жагына карасаңар цветной эмес, бул жагы цветной болушу деле мүмкүн. Эле жашыл цвет. Але калган жарымы балким бул кубанычтуу сүрөт болушу мүмкүн. Жок, мына жашылдарды көрөсүңөр, жаратылышка деп бактарактарга эмес жокпу? Кандайдыр бир байланышы? Дагы Асманда бир жашыл нерселер чыгып кетип атат го, балким бул кандайдыр бир түтүн же зыян нерселер эмеспи? Менин оюм ошол келип атат. Дагы кандай көйгөйлөр бар? Тыгын болушу мүмкүн, жол тыгындары. Адамдардын эки жүздүүлүгү эмеспи? Ошону айтам, менин оюмча ошо бул жагы кичине боз болсо, нар жагы балким кубанычтуу сүрөттөр. Жарымы жакшы, жарымы жаман деген. Жарым бербейт. Же бул аяз атына келтирген Дагы бул эсептелинеби? Кыздарды бул жагы жок, мына түз да ушуга бир шаардагы бир көйгөй деп айтты окшойт. Шаардагы көйгөй болсо анда аван булганышы дагы эмне болушу мүмкүн? Дагы жол тыгындары болушу мүмкүн. Таштандыларды таштоо Бишкекте кандай Завод фабрикалардын көптүгү, алардан чыккан Аван жаман булганышы. зыян заттар. баардыгы эл аван булганышына такылып калдык да. Жашыл түсү бир кошого деле такайт да, ичине киргендечи. жылмайып жүрүп. Же бактарактардын азаюусу. Азада Турдиматова. Убакыт бүттү. Агай, Ким жооп берет? урматтуу алып баруучу, бизде так жооп жок болгон үчүн ордодон жардам алууну чечтик. Тилекке каршы ордодон жардам ала албайсыздар. Сиздер тең көрсөткүчтө баратасыздар. Эгерде телекөрүүчүлөр алдыда болсо, андан кийин гана жардам аласыздар. Ким жооп берет? Анда өзүм жооп берип көрөйүн. Бул көйгөй аванын булганышы болушу мүмкүн. Аванын булганышы болушу мүмкүн. Ооба. Макул дейлик. Жарымында кандай сүрөттөлүү бар анда графиктин жарымы? Айтыңызчы оюңузчу. Жарымы эмне? Бул жерде сүрөттө көрүп турсак болот, арка фону жашыл, ал эми аялдын бетинин түсү түссүз болуп турат. Ал эми жарымында аялдын бети түстүү, ал эми арка фону түссүз болгон сүрөт болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Азыр көрөбүз. Графиктин толук көрүнүшүн көрөбүз азыр биз. Мынакей. Демек бул жерде абанын чындыгында эле абанын өтө булганганынан аялдын сүрөтүнүн жарымында аял противогаз кийип алганын көрсөк болот. Ыштан абанын кир абадан сактануу үчүн противогаз кийип алганын көрсөк болот. Эми сиз абанын булганганын түшүндүргөн граффити деп айтып атасыз. Себете мырза, сиз магистр катары кандай дейсиз? Ынанасызбы жоопко? Урматтуу алып баруучу, ынанабыз. Команданын жообу туура. Команданын жообу туура десек болот. 5-4 эсеп. 5-4. Команда бир упай алдыга чыгып кетти. Оюн улантылат. 10-раунд.
10 раунд. Эгер команда азыркы жоопту тапса, 6-4 эсебинде жеңип чыгат. Таппаса, чечүүчү раунд ойнойт. Кандайдыр бир деңгээлде командада бир шанс бар десек болот азырынча. Абдул Муксит Садыбаккас уулу Египеттен силерге каршы суроо берет. Өзү негизи Ноокат районунун тургуну экен, ошол жакта окуйт экен. Тилегөчү силерге мындай бир көрүнүштү жөнөтүптүр. Кайсы бир жерден көргөндөй болуп атасызбы, Муктубек? Урматтуу билермандар, бул нерсе болжол менен 7-8 килограмм салмакты ээлейт. Болжол менен. Бирок 12 тоннадан ашык күчкө туруштук берет. 12 тоннадан ашык күчкө. Сиздерге суроо, бул кайсы жерде же эмне үчүн колдонулат? Минута кетти. Баягы Формула 1деги гонка машиналар барбы? Гонка машиналарынын биринчиси болуп 2008-жылы кабыл алынган бул ошолчу. Ошол кабыл алынып баягы ошол жерде короче вождение айдаган адамды коргоо болуп эсептелинет. Ошол эле бул ошол каркас болуп эсептелинет. Ошол машинанын каркасы болупчу. Ошо башка машиналардын үстүнө түшкөндө адамды сатап калыш үчүн. Ошондон кийин адамдын өлүмү азайган да. Ошол кабыл алгандан кийин Окта дегенди билеби дең? Окта деген Окта деген жазууна да маани берсек. Окта бул менин оюмча ошо Формула 1деги машинаныкы деп ойлойм, модем башка. Red Bull деген сыяктуу, Pirelli, Red Bull деген сыяктуу Ошондой фильм ойлоп табыш керек менчи. Бул ошол Формула 1деги машиналардын ошол Белецкар деп коебу, ушундай машиналардын заштасы болушу. Эки жагынан кармап туруп мындай бул дагы эмне болушу мүмкүн? көтөрөйүн десе Бул болот. айтып атат өзү жеңил эле экен. Жеңил эле, бирок тонна машинаны көтөрөт болот да булчу. Ошол нерсе эмне болушу мүмкүн? Азыр бир машина болуп атат. Андан башка таразда болушу мүмкүн эмеспи? Жок. Таразага Оор нерселерге колдонула турган нерсе. Оор нерселерди колдонула турган өзү азыр айтып кеткендей жана баягы магниттер, машиналарды көтөрө турган. Бирок ол болбосо керек. Вакыт бүттү, Азада. Ким жооп берет? Бул суроого Райым жооп берсин. Команданын ою боюнча бул ошол Формула 1деги катышкан машиналардын, Белецкарлардын ошол бул ошол каркас болуп эсептелинет. Ошол адамды машиналардан авария болгондо коргоочу предмет катары. Мындай айтканда каркасы сыяктуу. Формула 1 жарыштарында адамды коргоо үчүн колдонулат турган шайман деп атасыз, э? Шайман. Жооп кабыл алынат. Жооп кабыл алынат. Аябай мындай алуучу атат, да? Райым. Туурабы экен, туура эмеспи экен депчи. Негизи ушул формула жарыштарына мындай кызыгасызбы, Райым? Көрүп калчумун. Кээде үйдөгүлөр менен кошо отуруп калганда кичине бар эле кызыгы. Мунун эмнеге колдонулганын мен силерге көрсөтүп кетем. Бул Формула 1. Формула 1 жарыштарында айдоочуну коргоо үчүн атайын коюлган каркас сыяктуу орнотулат, көрдүңүздөрбү? Үстүнө бир автобус коюп койсо дагы кадимгидей көтөрөт экен, ушунчалык катуу, чыдамдуу темирден жасалат экен. Себеби буга чейин ачык болгондугу үчүн авария учурларында көптөгөн айдоочулар мындай каза болгон да. Мына ушундан кийин сакталып калган, мындай чындыгын аябай жакшы сактайт экен. Райым, азаматсыз, жакшы команданы куткарып кеттиңиз. 6-4 эсебинде бүгүнкү команда алгачкы бетачар оюнун жеңиш менен аяктады. Куттуктайбыз. Куттуктайбыз. Команданы жеңиши менен куттуктайм. Азамат биринчи эле келип шоу кесүү оюнунда жеңишке жетишүү бул өтө жакшы самалык деп билем. Анан мени кубандырып аткан нерсе 2010-жылдары ушул биз студент болгон мезгилде студенттер аябай кызыгып ушул ордого көп келип батпай кеткен учурлар болчу да. Анан кийин бир аз суюлуп калды, студенттер келбей калгансыды, бирок азыр ушул нерсе кайра жанданып жаткандай мага туюлуп атат. Жаш досторубуз, студенттер ордону келип толтуруп аткандыгы бул абдан жагымдуу көрүнүш деп эсептейт элем. Жана бүт ушул эфирден пайдаланып, жалпы студенттерди ушундай интеллектуалдык оюндар
менен шугулданууга биздин ордого келүүгө чакырып кетет элем. Катарыбыз көбөйө берсин айтты. Райымберди жана Адилет анан Азада айымдардын ойногону мага аябай жакты. Бирок олардын арасынан мен ушул Азада айымды бүгүн мыкты дейт элем. Кээде мындай не деп коет бизде тобокелчиликти өз жоопкерчилигине алып туруп жооп берип туура таап атты да. Бул дагы ушул капитандын көрөгөчтүгү деп билем. Анан суроолордун арасынан малазиялыктардын жыл сүрүү боюнча берилген суроо жакты мага. Урматтуу алып баруучу, биздин биринчи тишоо кесип оюнубуз биз ойлогондон дагы мыкты деңгээлде өттү деп айта алам. Буюрса кийинки оюндарга мындан дагы күчтүүрөөк даярданып келгенге аракет кылабыз. Бизге болсо бул жерде Нургуле Алтынбек кызынын Сыр сандык Жолборс терисин жамган баатыр боюнча берген суроосу жакты. Нургулден дагы мыкты суроолор күтүп калабыз жана куттуктайбыз бул телекөрүүчүндү мыкты суроо ээси болду. Барболдун торту, кокоштору, кексилер сиздер үчүн кабыл алып коюңуздар. Ушун менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү оюнун соңуна чыкты. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Биз ушуну менен эми кышкы серияларга өтүп кетебиз. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум.